Неге эле мен баламды уруша берем? Канча өзүмдү кармайын десем да болбой уруп салам, анан боорум ачып отуруп калам дейт апалар. Ал сиздин ички сезимиңизге байланыштуу. Биз ичибизде эмне бар, ошону беребиз да. Сиз мага француз тилин үйрөтүп коюңузчу десем, эгер билбесеңиз мага үйрөтө албайсыз, мен да сизге үйрөтө албайм. Анткени биз билгенибизди беребиз да, туурабы? Мисалы, сиздин кичинекей курагыңыз 0 жаштан 18 жаш куракка чейинки учурларыңызды эстеп көрүңүзчү. Мүмкүн сиз түйүлдүк курагыңызда психотравма алып калышыңыз мүмкүн. Ошол учурда сизди алдап таштап кетип калды. Мен кызым азыр келем деди да, апаңыз бир жумада, бир жылда же 2 күндөн кийин келди. Сиз апаңызды күттүңүз. Апам келбейт экен, мен маанилүү эмес, мени алдыганга боло берет деген нерсе ичиңизде калып калат. Ошол учурда сиз башка адамдардан бир сын пикирлерди уктуңуз, кагуу силкөө угуп калдыңыз, же дайыма апаңызды күтүү менен, же атаңызды күтүү менен убактыңыз өттү, же сизди көп урушту, салыштырды. Айтор көптөгөн психотравмалар бар. Эми мына сиз 0 жаштан 18 жашка чейинки курактагы баягы салыштырылган, күткөн, алданып калган, аламга ишенбей калган кыз, сиз азыр мына 30да сизда. Баягы кичинекей кыздын сезимдери жоголуп кетти деп ойлойсузбу? Сиз мен унуттум аны, мен азыр көптү түшүнүп калдым да дегениңиз менен бул түшүнүк сиздин денеңизде бар. Булчуңдар абдан акылдуу. Биздин булчуңдарыбыз, денебиз негативный эмоцияларды сактап калат. Аны бир гана проработка аркылуу, психотерапиялар аркылуу чыгаруу менен сиз бул көйгөйдөн толук арыласыз. Кейбир аялдар бар, таарынчак болот. Мен да аябай таарынчак элем. Неге таарынчак болгонду түшүнгөндөн кийин мен таарынбай калдым. Мени азыр эч ким таарынта албайт. Мунун жообу менин курсумда бар, айым сыры курсумда бар кыздар. Курсума жазылсаңыздар, аракет кылып койсоңуздар эле, интим булчуңдарыңызды бекемдеп, геморрой, запор, жатымдын төмөн түшүүсү, кын булчугунун кеңейүүсү, жана башка толгон токой аялдык органдарга тиешелүү жаман ооруларыңыздан арылуу менен бирге, жаман го, жатым төмөн түшүп калса жаман да, курсактагы органдарың ордунан жылып кетти го. Мына ошондой гинекологиялык ооруларыңыздан арылуу менен бирге өзүңүздүн жан дүйнөңүздү түшүнөсүз. Чоң адам болуп сиз күйөөңүзгө мамиле кыласыз.